Дүйнөдөгү ар кайсы элдер алкогол ичимдиктин маселесине ар кандай мамиле кылып келишкен. Бири катуу күрөштү баштаса, бири ар бир учурда анын жардамы менен түрдүү маселелерин чечип келишкен. Бирок чындап эле көптөгөн элдерге чоң залакасын келтиргени анык бойдон. Биздин бүгүнкү чыгарылышта кайсыл элдер алкогол ичимдиктерден катуу жапа чеккен? Азыркы илимге белгилүү болгондой, ар кандай улуттагы элдер жада калса кандын түзүлүшү менен айырмаланып турушат. Ошондой эле өзгөчөлүктөрдүн бири бул кандын курамындагы атайын алкоголду ажыратуучу ферменттин бардыгы. Айрым окумуштуулардын айтуусу боюнча, бул ферменттер кылымдар бою созулуп келген тамак аштагы углеводдордун көптүгү. Ошондуктан европалыктар жаш чагынан эле шарап жана сыраны ашкана ичимдиги сыяктуу эле ичип келишкен. Кылымдан кылымга эт менен тамактанып келген элдер жараты тез айыгып, онкология ооруларына туруштук бере алып келген. Бирок алкоголго каршы күрөшкөн ферменттер канда жок болгон. Бул алардын алкоголдук көз карандыкка көбүрөөк таасири болуусуна себеп болот. Алкогол ичимдиги жана америкалык индеецтер. Европалыктар Түндүк Американын калктарына от суусу аталган ичимдикти алып келе башташкан. Индеецтерге анын мас кылдыруучу таасири өтө жагып калган эле. Ошондой эле алар тез эле ичимдикке көнүшүп жана көз каранды болушуп, шарап үчүн бардыгын сатууга даяр болгон аракеш боло башташкан. Башында европалык кишилер мындай абал менен пайдаланып башташат. Бирок кийинчерээк мас абалындагы кылмыштардын көбөйүүсүнөн улам айрым штаттарда индеецтерге ичимдикти сатууну камакка алуу коркунучу менен тыюу салышкан. Индеецтер андай камкордукту баалабай, муну анык адилетсиздик деп чыр сала башташат. Анткени ошол малдагы Америкада европалык ак кишилер деле ичимдикке катуу берилишкен эле. Виски ичимдиги ордунан эле даярдалып, жетиштүү болгондуктан аны эртеден кечке тынбастан ичип турушкан. Жада калса ал Конгресстин жокерлеринин күнүмдүк тамак ашына кошулуп да берилчү эле. Америка Кошмо Штаттарынын Биринчи дүйнөлүк согушка аралашуусунан кийин дан азыктарын үнөмдөө максатында кургакчылык мыйзамы кабыл алынат. Ал алкогол ичимдикке тыюу салуу мыйзамы. Ал мыйзам виски жана сырага да тараган эле. Натыйжада гангстердик кылмыш топтору күчүнө киришип, алкоголду контрабандалык жол менен көптөгөн пайда көрө башташат. Бирок кылмыш күчөп кеткенин байкаган штаттар андай мыйзамды акырындык менен жое башташат. Акыркы болуп 1966-жылы кургактык мыйзамын жоюп баштаган штат Миссисипи болгон эле. Азыркы күндө Америкада алкоголго караганда баңгизаттар менен көйгөй көбүрөөк болууда. Финляндиядагы катаал ичкилик. Европа жайрандарынын арасынан ичкиликти көп көтөрө алышпаган фин эли болуп эсептелет. 1919-жылы Суоми өлкөсүндө кургакчылык мыйзамы күчүнө кирет. Ал учурда самогон кайнатуу контрабанда жана коррупция күчөп кетет. Контрабандисттер анда жаңы амал ойлоп чыгарышат. Жүк ташуучу кеменин аркасынан суу алдында көптөгөн метр узундуктагы темир челекти троско байлашып чогуу жиберишет. Ичине спирт толтуруп, аны спирт торпедалар деп атап коюшат. Кооптуу учур болгондо тросту чечишип, ал торпедалар сууга чөгүп кетишет эле. Ал канистралардын башкы бөлүгүндө туз толтурулган болот. Алар чөккөндөн кийин туздар ээрип, кайра бир аздан кийин спирттин жеңилдиги менен суу үстүнө калкып чыгат. Кайра келип аларды алып кетиш үчүн болгону кайсы тегеректе таштап кеткенин эстеп калышы керек эле. Контрабандисттер жылына Финляндияга 6 миллиондон ашык литр спиртти ташып келишчү. 1932-жылы референдумдун натыйжасында кургакчылык мыйзамын жоюшат. Бирок мамлекеттик монополия күчүндө калат. Спирт ичимдиктери абдан кымбат баада сатылып калат жана сатуу убактысы да чектелет. Өлкөдө ар түрдүү ичимдиктер чыгарылат. Алардын арасында жер жемиштерден жасалган ликердин түрлөрү. Бирок финдерге алар көп жага бербейт. Анткени алар ак сөөктөрдүн ичимдиги деген шылтоо менен көп иче беришпейт. Дагы айта кетсек, финдер тууралуу кызыктуу окуялар көп болот. Анткени алар алкогол ичүүнү жакшы көрүшчү, бирок ыгы шарты менен ичишпейт эле. Мисал катары, дүйнөгө таанымал Формула 1 автомобиль жарышы боюнча эң эле мыкты айдоочулардын бири Кими Райконенге бир нече жылга аракеш деген ат жабышып калган эле. Анткени ал 2006-жылы дүйнө жүзүнө уят болуп, Венгриядагы Гран-приден кийин бардын ичинде мас болуп калып, элдин көзүнчө чечинип кирип, чөнтөгүндө капчыгын жоготот. Анын ичиндеги $7,500 жана авто жарыштарга катышуунун тастыктоочу күбөлүгү менен кошо жоготуп алат. Орусиядагы ичимдиктин тарашы. Байыркы Орусияда ичкиликке жаман көз караш болгон, бирок ыгы менен ичкендер бааланып турушкан. Алкогол ичимдиктери майрам күндөрү көңүл ачыш үчүн ичилип турган. Салттуу ичимдиктерге сыра, квас, шарап жана кулмак менен ачытылып жасалган бал ичимдиги кирген.
Шарапты негизи сууга аралаштырып ичишкен. Бул Византиядан келген салт эле. Австриялык дипломат жана тарыхчы Герберштейн жазгандай, Москвада атайын европалыктардын уюмдары бар. Ал жакта орустардын өзүнөн көп ичишет деген. Иван Грозный падышасы алкогол ичимдиктерин сатууга мамлекеттик монополияны койгондон кийин орустардын массалык ичиши башталат. Ошол эле маалда арак чыгарылыш өндүрүшү башталат. Ичимдик ичүүчү жайлар атайын бир шулуундар менен келишим түзүшүп, алар болсо келген адамдарды сөзгө алаксытып, акчасы түгөнгүчө ичиришип турушчу эле. Акчасы түгөнсө карызга жаздырып, кийин үйүнө чейин барып, карыздын ордуна оокатын же дүйнөсүн алып кетишчү. Петр I падышасы өзү ичкилик менен коштолгон той топурумдарды жактырса дагы, мамлекет үчүн массалык ичкилик эмнеге алып келерин түшүнүп турган. Анын ичкиликке каршы аракети амалдуу болгон десек болот. 1714-жылы ал көп ичкендер үчүн атайын ичкилик медалын жасаткан эле. Ал медалдын ордугу 7 килограмм эле жана аны жалгыз чечиш мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошентип анын ээси аны бир жума тагынып жүргөнгө аргасыз болгон эле. Россияда ичкиликтен эң эле көп жапа чеккендер азыркы учурга чейин бул түндүк кичи элдер болуп эсептелет. Алардын ичинде эвендер, чукчалар, коряктар жана якуттар бар эле. Медицина илимдеринин түндүк бөлүмүнүн академиясынын изилдөөлөрү боюнча бул элдердин алкоголдук себебинен каза болуулары Орусиянын башка бөлүктөрүнө салыштырмалуу 15-20 эсеге көп келген эле. Буга жеке эле алкогол ичимдиктеринин генетикалык жактан чыдабастыгы болбосо, андан тышкары ага түрткү болуулары да себеп болгон. Анын себеби болуп ал жердин тургундары кыларга иши жок калгандыгы эле. 90-жылдары совхоз жана колхоздор таркагандан кийин алардын бугуларын үйүрлөп союшка кетирген эле. Деңиз аңчылыгы дагы токтоп калган. Аларга ошондо жөлөк пул бериле баштайт. Бирок алардын баары бир кыларга иши жоктугунан иче башташат. Азыр акыркы 5-6 жылда эле түндүк өндүрүш тармактары өнүгө баштайт. Атайын бугу этин иштетүүчү заводдор курулуп башташат. Жер жемиш мөмөлөр жана дары-дармектерди иштетүүчү ишканалар иштеп башташат. Жана ошондой эле этнотуризм өнүгө баштайт. Россиянын өзүндө болсо ичкилик боюнча абал негизи начар келет. Жапонияда кантип ичишет? Жапон тилинде орус тилинен алынган бир нече сөздөр бар. Ал сөздөр матрёшка, водка, спутник, перестройка жана тройка. Үйгө тройка менен жетип келүү деген котормосунда 3 ат чеккен жеңил араба. Бул жапондуктарча сени досторуң, кесиптештериң же тааныш кыздарың жетелеп же сүйрөп келди дегенди түшүндүрөт эле. Ушунчалык абалга чейин жетип, ичимдик ичип, эс үчүн жоготуп калууну билдирет. Көпчүлүк жапондордун дагы атайын ферменти жок келет. Негизи алардын улуттук ичимдиги бул күрүчтөн жасалган арак саке деп аталат. Күчтүүлүгү 15-20 градус эле түсөт. Аны жылытып алышып, кичинекей аяк сымал идишке ичишет. Азыркы жапондуктар дагы вискини сууга аралаштырып ичишет. Анын аралашмасын мидзувари деп атап коюшкан. Жана ошондой эле бир эле бөтөлкө вискиге 15 чактыдай самурай тукумдарын тройка менен кайра үйүнө жеткиргенге жетиштүү болот. Мусулман өлкөлөрү. 6-кылымдагы Байыркы Рим падышачылыгында шарапты өндүрүү жана ичүү көрүнүшү диндик зарылчылыктын калыптануусуна алып келген эле. Ошол себептен колония статусу бар жакынкы чыгышта шарап ичүү көрүнүшү кеңири тараган эле. Ошол кездеги Сауд Арабиясындагы шарап өндүрүү жана ичкиликке пайдалануу ар түрдүү тармакта өнүгүп келген эле. Медина, Таифа, Хайбара шаарларында өскөн жүзүмдөн жана курма пальмасынан алынган курмадан шарап жасалып турчу. Йемен эли болсо арпадан, жүгөрүдөн жана буудайдан, ошондой эле балдан дагы спирт ичимдиктерин жасап турушкан. Жахил доорундагы ыр саптарында 100дөн ашык шарап түрлөрү эскерилген эле. Ошол кылымдын аяк жагында Курайш уруусундагы соодагерлер тынбастан ичимдик аралашкан тойлорду салт катары өткөрүп жаткан кезинде Алланын элчиси жарык дүйнөгө келет. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жолун жолдоочуларга ичимдик ичүүнү тыюу салган эле. Ал өзү деле өмүрү ичимдик ичкен эмес. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элдин маданияты болуп бара жаткан той топурларды жана салтанаттарды баарын токтоткон эле. Азыркы маалда иш жүзүндө 3 эле мусулман өлкөлөрүндө алкогол толугу менен тыюу салынган. Бул Бириккен Араб Эмираттары, Иран жана Сауд Арабиясы. Бурунку француз колониясы Тунисте француз технологиясындагы шараптар чыгарылып келинет. Өзбекстанда десерт шараптары жасалат. Ошончо деле жакынкы учурга чейин алкогол ичимдиги мусулман өлкөлөрүнө көйгөй деле болгон эмес. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде абал кичине бузулуп бараткандай. The Economist журналынын маалыматы боюнча 2001 жылдан 2011 жылга чейин мусулмандардын саны көп өлкөлөрдө ичимдиктин ичилиши 72%га көтөрүлгөн.
Бул өтө эле чоң көйгөй десек болот. Болгондо дагы алдыңкы орундарда Иран өлкөсү турган эле. Ал жакта негизи ичимдиктерге тыюу салынган. Бирок ошентсе дагы айрым элдер өздөрү жасашат. Турцияда болсо алкогол ичимдиктердин ичүүсүнүн көрүнүшү жаштардын эсебинен көбөйүүдө. 2013-жылы июнда түрк президенти Абдуллах Гүл спирт ичимдиктерин сатууга кечки 10-дон эртең мененки 6-га чейин тыюу салат. Жана ошондой эле камакка алуу коркунучу менен бойго жеткиликтерге ичимдикти сатууну четтетет. Бул мыйзам негизи көптөгөн нааразычылыктарды алып келген. Айрым элдер көтөрүлүш кылып, бул биздин ката салтыбызды одоно бузуу деген сөз менен чыгышат. Ошол малда Түркиянын премьер-министри, азыркы президент Реджеп Тайип Эрдоган элине кайрылып, биздин улуттук ичимдигибиз шарап эмес, ал айран деп сөз кылат.